Бүгін ескі достордың күні деп бұл шығарма біздің эфирімізге құп жарашты окшойт, Нурай? Ооба, туура айтасыз. Бүгүн эл аралык эски досторго жолугушуу күн экен. Ошол майрамды утурлай сонун досторду биз студиябызга чакырдык. Маданияттын мыкты кызматкерлери Роза Шакирова жана маданияттын мыкты кызматкери Айнура Салахитдинова студиябыздын коногу. Сиздерди достор тобу деп деле таанып калдык окшойт. Кутмандагыңыздар менен, кош келиңиздер. Бирге болсун. Майрамыңыздар менен. Чоң рахмат. Маданияттын мыкты кызматкеринин эл артиси дебейсиң. Кудай берсе, ал күн деле эртең эле келет. Бүгүн достук жөнүндө сүйлөшөлү деп студиябызга чакырдык. Сиздерде баягы эже сиңди болуп ээрчишип, сахнада ырдап жүргөнүңүздөрдү билебиз. Анан Розайым, өзүңүз көч баш болуп баштап бересизчи. Кантип дос болуп калдыңар? Кантип бир казанда кайнап калдыңар? Канча жылдан бери дос болуп жүрөсүздөр? Биз өзү тааныш болгонубузга 2005-жылдан бери. Бирок экөөбүз студент кезинде тааныйт экенбиз. Мен бирок кичине эсимден чыгып кеттир, ал кездер. 2006-2005-тен бери жакшы тааныш, чыгармачылыкта достордон болуп жүрүп эле анан мен турмушка чыктым. Мен артыман Азиза, Айнура үчөөбүз үйдө отуруп калдык да. Үйдө отуруп калганда көп кыздарга бойдокторго кошула албай анан Асылбек Өзүбеков агайымдын эски достор деген ырын өзүм үчүн жаздырган бардым. Ильяз Абдыразаков жазып берди, аранжировкасын шөкөттүп. Анан кийин акчам жетпей калды. Акчам жетпей калып, анан сунуштадым. Кыздар ортодон чыгарып ырдабайлыбы, как раз үчөөбүз тең үйдөбүз. Сонун ыр десем, Айнура ыр дууга эле макул болду да, мен макулмун деп. Азиза ыр дуугайынчы деди. О, деп туруп ыр дуугуздурсам, аранжировка жаккан жок. Деп Өтө эле мен современный экен, жаштардын музыкасы. Өтө эле шайыр экен деп. Болбой калат деди. Болот деп атып эле жаздырып салганбыз. Ошол ыр үчөөбүздү мындай башкача дос кылды да. Азизайым дагы бүгүн эски достордун мындай жолугушуу күнү экен деп атайын сюрприз катары алайын сыртта турат. Биздин конокторубуздун келгенин билбейт. Розайым менен Айнурайым студияда отурганын билбейт. Азыр эмоциясын бир көрөлү деп турабыз. Айнурайым мындай дос катары кыздын сыры төркүмдө маалым дейт го. Бири-бириңердин мүнөзүңөрдү толук билип бүттүңөр да 100%. Кудайга шүгүр, 14-15 жылдан бери курбулардан, жакын достордон болуп жүрөбүз. Эжесиңди бир туугандардай элебиз. Туура жакшы сапаттарыбызды да билебиз, жаман сапаттарыбызды билебиз. Анан ар бир адам кемчилиги болот, бири-бирибизди жашырып турабыз. Экиден Розайымдын эки жакшы сапатын, эки жаман сапатын айтыңыз. Жаман сапаты жок деп башта. Жок, Роза эжемдин эмнеси жагат, мага шайыр мүнөзү жагат. Анан тарсылдаган, ачык да, өтө бетке айтат. Мисалы үчүн Роза эже бар жерде, мисалы үчүн үчөөбүз чогуу ырдаган жерде ар дайым шаң күлкү, тамаша десек болот. Проблема жок да, мындайча айтканда. Бетке айтат дегенге бетин айтыңызчы, кандай Айнуранын сапаттары бар? Мен өзүңүзгө жа лицо деп бетине ичи менен айтып коеюн, айттым деген. Көңүл деген кандай, капа кылбайын деп. Айнурада эме жок. Адамга жакпаган эме жок. Айнураны өзүңөр деле байкайт болушуңар керек. Тойдо күтүп отурсак деле бир ырчы келип калса, мейли деп берип коет да. Көңүл жок. Ооба. Көңүлдү оорткусу келбейт. Мен болсо зычы кылып туруп өзүмкүн бербейм. Ошол убакта чыгасыз. Ошондой жери жакшы да дебеймби? Канчалык бири-бириңиздерди бат-баттан эстеп тез-тез жолугуп турасыздар? Бир күндө жолукпасак дагы Супсулушкалар деген группабыз бар. Үчөөбүз бири-бирибизди Супсулушкалар деп тергейбиз. Мына 3-чү Супсулушкабыз келди студиябызга. Бүгүн достордун жолугушуусу. Монтуп койду көрдүңүз. Азизайым келиңиз. Сага атайын айткан эмеспиз. Студиябызга келип кошулсаңыз болот. Жото сен байрамың менен Мейкин чарпта турган. Азизайым биз түз өмүрдөбүз. Сизге сюрприз болсун деп достор. Айтпай атайын аркы бөлүмүндө кармадык эле. Бүгүн эл аралык эски достордун жолугушуусу экен. Байрамыңыз менен. Бирге болсун. Азыр байрамдайбыз, эшикке байрам менен. Чыныгы сезимдериңиз кандай болуп атат? Эмнени сүйлөшөбүз деп ойлонуп отурдум. Элди карап отурсаңыз болот. Азизайым кечеден бери чалып, эмнени сүйлөшөбүз, эмне жаңылык бар? Мен жаңылыгым деле жок да деп өзүнчө кыжалат болуп атты эле. Негизи план боюнча үчөөбүздүн бири-бирибизди билбешибиз керек болчу. Кече мен эме билип калдым. Мен кыракы киши да. Сезем да койсун.
Мен ооба келем деп туруп, анан Нурсейит айтты, түнү чыгып калабыз жолго. Таластан атайын эфир үчүн Роза айым келиптир, ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн келмектен негизи анан мен айттым, Роза эже айтканга туура келип калды. Эже ачыгын айтканда үчөөбүз эфирге барышыбыз керек. Түнү менен болсо эле. Мага айтканда эң башында биринчи мен келмекмин, бирден келмек. Азизайым, мындай досторду азыр сыр боюнчачы, мындай сырга бекем экенсиң эле демек, бири-бириңерге ушинтип сюрприз жасаган учурлар көп эле болобу? Өтө көп, өзгөчө туулган күндөрдө. Түнкү саат 12-де кирип келип, бири-бирибизди куттуктабай, мындай билип турсак деле билмексем болду. Таң калып коесуң. Ой деп таң калыпчы. Ушундай шок болот. Ай жок, мен мисалы үчүн жана туулган күндө келгениңерде вообще билген эмес. Мейгине келбейт деп ойлочумун да. Потому что эмне себептен? Себеби мен 12-си күн туулган күн тозом дедим. Бизде туулган күн тоспогондорду ушу түнү барып куттуктачубуз да. Мен баарын айткам 12 август могу жерге келгиле деп. Кечке келгиле деп. Кечинде мен үйдөн тозам, мен билет барчы. Тамак аш тияк бияка жокмун да. Үйгө келбейт деп ойлоп отурсам, 12-де кирип келсем эчтеке жок, дасторкон да жок. Бирок ошонусу менен эстеп калдым. Керексиз да. Сюрприз болгон турбайбы? Ушундай өткөн окуяларды эстегенде, Азиз айым, кандай учурлар эске тартылат кызыктуу окуялардан? Мен жана шоковой состоянияда дагы деле чыга албай турам дейт. Эмнеге сенин үнүңөрдү уккан жокмун мен? Атайын сизди аркы бөлмөдө ушу жерде отуруп биз сен менен чогуу келгенбиз. Чыңгыз кирип акыры эмне жөнүндө сүйлөшөбүз деп жаман кайгырып аткан. Азыр эле Даже кийип келген көйнөгүбүздөн бери билдик. Мен айттым, азыр Азиза кара көйнөк кийип келет дедим. Сездим да, анткени көйнөгү жаңы, меники да жаңы, мунуку да жаңы. Бир жумадан бери ушун басып кийип алсың. Кара эле көйнөк кийип барамды. Көйнөк силердин мейли, силер көйнөктү сулуу кылып турасыңар. Ошону койчу кичине сүйүнүп калам. Эфирден сырткары азыр сиз келгенге чейин Айнура менен Роза айымдан сурап аттык элек. Өзүңөрдүн мындай башка билбеген эки жакшы сапатынан эки жаман сапаты депчи. Анан сиз Айнура менен менин курсташым болот Айнура. Роза айымдын жакшы сапаттарын айтыңыз, жаман сапаттарын айтпай койду бири-бириникинчи, балким сиз айтып берерсиз. Баштап келген да. Жок, жаман сапат. Бардык адам деле бираз бар. Кемчиликтер болбой койбойт, бирок экөөнү башкача жакшы көрөм. Башкача жакшы көрөм. Чын эле азыр көрүп алып ушунчалык сүйүнүп кеттим. Ошол эмеден дагы деле чыга албай эле өзүмчө эле мындай толкунданып, сүйүнүп, бүгүн баягы эски достор күнү десе ичимдеги баягы жакшы көрүү сезимим ого бетер күчөп баягы башкача эмеде турам да. Сиздер үй бүлөлүк катыштасыздар. Бала бакыралар да дос болуп бүтсө керек бири-бири менен. Мен балам чоңурактык да. Кудай буйрса барган жерибизге кошо алып барабыз, бири-бирин чоңойтуп турсун. Азыр биздин балдар да ойнобой калды окшойт да биздин балдар. Андай эмеден өтүп кетти бир аз. Бирок достум дагы дос болот демекчи. Өзүнчө да досторуңуздар бар да, катарыңыздар калың элеби досторго? Өтө. Шүгүр, жакшы эле. Менде жок дейм. Жок, сизде бар. Нурсейит экенин досторунда, менде досторуңузда. Ооба, эми жана өзүң досторуң турмушка чыкканда күйөөң уруксат берсе катышат экенсиң, уруксат бербесе көбүнчө уруксат берилбей калып, көптөгөн курбуларым мындай алыстап калды. Бирок жолукканда саламыбыз түз. Бирок мен өзүмдүн тапкан курбуларым, мисалы үчүн чыгармачылыкта тең чоо кыйынчылыкты көрүп, жана бир күн ит көрөт, бир күн хан көрөт дейт. Ошондой күндөрдү көрүп жүрүп тапкан досторум мындай башкача да. Жакшы. Биздин темабызды да ушу элге да жар салдык элек. WhatsApp'тан да сонун билдирүүлөр келиптир. Кутман таңар менен де силерди калтырбай көрөбүз. Эми эски дос жөнүндө сүйлөшсөк сөз көп. Мына жумуштар көп, өзүң менен өзүң жумуштарың бүтпөй калганда досторуңду сагынып каласың дейт. Кайдасың деп ден соолугунун акыбалын сурашып калат экенсиң дейт. Аш көп дос, кыргызда аш көп болсо дос көп деген нерселер жакпайт дейт. Дос мындай клейдей жабышып чогуу болгону жакшы деген экен. Сиздер да азыр айтып атпайбы, карым катнаш деп. Башка достор болсо деле бири-бириңерге баары бир аларга караганда жакыныраак болсоңор керек. Мен башка курбуларыбыз деле бар да, мисалы үчүн ар бирибиздин анан кадимкидей кызганышат. Мисалы үчүн, сен Роза менен Азизага айтасың да, айтпайсың да мага дегендер болот да. Экөөбүз деле кызганасызбы? Бири-бириңерге айтпай. Бири-бирибизди өзгөчө кызганабыз. Үчөө бири-бириңе айтпай, экөөдөн жолугуп калганчы бар. Негизи ушундай болчу, азыр деле экөөбүз мисалы эфирден сырткары биринчи мен кирип, анан сиз кирип койбойсузбу десем, эгерде экөөңүн ордуна отурганыңарды көрсөм, мен таарынып кетип калмакмын дейт да, ошончолук кызганабыз да бири-бирибизди. Мен деле ошондой мен таарынып калышым керек экен. Мага жолдошумдун
дозунун келинчеги чалып, Роза, сен жоқсың ғой, эки кыз тойда жүрөт деп карап алды. Резко группадан чыгып кетти. Чыгып кетти. Кайра киргизип коебуз. Бирде болсо Азиза чыгып кетти. Ушинтип бири-бирибиз чыгып эле үчөөбүз эле. Кайра киргиз сагынбайм. Ошо андан бирде болсо булар Ошко кетип калышыптыр. Ошто бассейнде жүрүшөт. Бассейнге бар. Бассейнде эле чыгып ошо. Ой, бассейнге барбайт болушубуз керек. Биз кафеде деп койчу. Кафеде артында бассейн бар кафеде да чыгып ошону көрүп каякта жүрөт, анан Ошто деп белгилеп коюптур. Азыр Инстаграмден бар да, андай жашырына албайсың да. Каякта жүргөнүңүз көрүп калдым дагы, анан сразу группадан чыктым мен дагы. Биздики ушундай бири-бирибиз группадан чыкпайбыз. Үчөөбүздүн группабыз бар. Эч кимге айтпаган сырды. Айтып койду. Кеткен турбайбы? Кандайсыңар дейт, биздин достугубуз дейт, бирге чоңоюп, мектепте бирге окуп, баш кошуп, 4 балалуу болуп, 10 неберелүү болуп достуктуна баардыгына жол ачты дейт. 59 жаштабыз, шүгүр деп билдирип узаткан экен. Апабыз, бар болуңуз. Мына ушул таарынышып калган учурларды атпайсыздарбы? Анан кантип жазыласыздар? Таарынышты кантип жазасыздар? Жанагындай бири-бирибизге билгизбей, сюрприз кылып кафеге уюша алганбыз. Мисалы үчүн Роза эже, Азиза деп коеюнчу, Азиза кап болуп калса, Роза экөөбүз жолугуша калабыз да, кафеден чайга чакырабыз. Ошентип Кечирим сурай турган жерден кечирим сурагандан уялбайбыз. Кээ бирөө намыстанат го. Мен улуусу катары кээде улуу болуп насаат бирдемке айтыштын ордуна кээде мен биринчи баштап кетем да. Жолукканда булар кичинекей эле менден кечирим сурабай койсом болот деген эме жок да. Кыздар кечирип койгула, кече кичине ашыкча таарынып койду. Силерди жакшы көргөнүм үчүн кечиресиңерби деп коем. Катуураак. Бул экөөнү жакшы көрөм, ошон үчүн таарынбай да койгом. Жок, сенде просто чувство жок дейт. Өзгөчө жакшы көрөм. Ырларды тандоодо кандай кыласыздар? Кимдин сөзү көбүрөөк? Мындай бизде ыр жагынан Көч башы. Роза эже сунуштайт. Биздин репертуарда ырлардын көбүнчөсүн Роза эже сунуштайт, анан кыздар ыр жазалы, же болбосо жакшыраак гонорарга чыккан, мисалы бир выступление барып келсек, ушуга сөзсүз түрдө ыр жаздыралы деп өзү ырларды жөнөтөт. Биз көнүп алганбыз да, изденбейбиз ыр жагынанчы, проблема жок. Роза эже табат. Өзү таппаса жазып берет. Сахнага чыккан кийимде болсо Азиза көбүнчө эме кылат. Давай мындай кийебиз, маяка тиктиребиз, ушундай цветте кылабыз депчи. Сиз эмне кыласыз? Мен болсо Бул эме клип тартканда Спонсор болобу? спонсорду үчөөбүз чогуу чыгарабыз, жана акчага так болсоң достугуң үзүлбөйт дейт го. Клип тартып атканда эртең менен 8де барабыз деп коем да менчи. 8де 7де туруп, кичине жатып турайынчы деген моюнча уктап калам да, үйгө чейин келип туруп алып кетет да, ошол жагынан мындай уюштургуч жагынан кыйын. Уюштургучунан мен кылам көбүнчө баягы ырларды, архивтердин баардыгы, фотосессия, ырлар, клиптер менде бүгүнкүгө дагы ушинтип даярдап кече күнү Уюштуруп уюштурганга аракет кылдык дейм. Эски достор деген ырды аткарып калууңарда силердин достугуңарга бир мындай көч баш болгон экен. Азыр Роза айым айтып берип атат. Барганда деле ошол сиздердин күйөрманыңыздар деле ай Роза гана, Айнура гана, Азиза гана деп сөзсүз сурайт болушу керек. Жалгыз барсаң деле сурайт. Жалгыз барсаң жокпу? Тигилер гана деп. Мен жакын деле эмеге барып келдим, Токтогулга. Барсам, Койсун. барсам. Азиза мен Айнура гана деп атпайбы? Апе, жеке сиз алардын акчасын салбайт белеңиз мага дедим да. Айтпайт белеңиз, мен алып келмекмин десем. Бай үчөө келет экенди ойлоп атканбыз да деди го. Жакшы чогулганда шеринеде кимдин тамагын көбүрөөк жесеңер, кимди сиз жасаңызчы таң көрүп, сиздин тамагыңыз даамдуу деп. Роза айым айтып койду, мен ашканага жакшы жокмун деп. Кимиңиздер кимде көбүрөөк Бул чогуласыздар? түркүндөр жасайт. Бирок эмесин чыгара Азизанын үйүнө барсаң, эч тамак үзүлбөйт да. Ал жагы. Берекелүү. Столдун үстүндө мисалы үчүн мен алма салма коюп койсом, эртеси күнү бырыш-тырыш болуп же, алып туруп, ачып калды деп ыргытып берем да. Бунукунда дайыма турат да. Ыраазычылык билдиребиз, дагы бир жолу майрамыңар кут болсун, достугуңар бекем болсун. Убакыт деген ушундай. Бизде аз убакыт калган экен. Билдирүүлөрдүн баардыгына ыраазычылык билдирели дагы. Арасында мынакей эң эски достордун арасында замана бар. Силер менен мен ушул өмүрүмдү өткөрдүм. Силер менен чогуу жүрүп 3 балалуу 2 кыздуу болдум деген билдирүү узаткан абонентке биз атайын Сармерденге 2 билет ызай каралып. 2 кишилик чакыруу билетин ыйгарабыз. Бүгүн саат 2ден кечикпей мына